Кыргызстанда кийинки жумада мектеп бүтүрүүчүлөр үчүн жалпы республикалык тестирлөө башталат. Бул тууралуу билим берүүнү баалоо жана окутуу усулдары борборунун директору Чынара Батракеева билдирди. Анын айтымында тест башталар мезгилде өлкө аймагында шылуундар көбөйөт. Тестирлөөнүн жыйынтыктарын жогорулатып беребиз же туура жоопторун сатабыз деген алдамчылар көп кездешет. Алдамчыларга ишенбегиле, тесттин жыйынтыктарын бурмалоого, оңдоого мүмкүн эмес. Ар жылы биздин борбор мындай адамдарды кармап Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп берет. Андай адамдар мыйзамга ылайык жазага тартылат, деди Батракеева. Кыргызстанда тестирлөө 24-25 май күндөрү жана 27-28 майда 117 борборлорунда өтөт. Жашы 16-га чыгып, колунда паспорты же инсандырыгын тастыктаган документ жок болсо, анда ал тестке кирүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калат. Ошондуктан сөзсүз түрдө колунда паспорт болушу керек. Эгерде абитуриент 16 жашка чыга элек болсо, колуна паспорт тие элек болсо, анда ал туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн түп нускасын алып келет. Андан тышкары окуп жаткан мекемесинен атайын маалым кат алып келиш керек. Ал маалым катта абитуриент чындыгында эле быйыл бүтүрүүчү класс экени же курс экени белгиленип, ал абитуриенттин фамилиясы, аты албетте, андан тышкары сүрөтү чапталышы керек дагы. Ошо сүрөттүн чекесине дагы өзүн тастыктаган түрдө мөөр басылышы керек, мектептин мөөрү. Албетте бул маалым кат жетектөөчү органдын, ошо жетекчинин колу менен тастыкталышы керек. Ушул документтерди алып келген күндө гана бул тестке катталуу мүмкүн.